Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Путин 9 майда расмий түрдө Украинага согуш жарыялашы ыктымал. Орус президенти Владимир Путин 9 майда эле Украинага расмий түрдө согуш жарыялап, Орусиянын резервтерин Украинанын чыгышы менен түштүгүн басып алуу үчүн толук мобилизациялоого мүмкүндүк берет дейт АКШ жана Батыш өкүлдөрү. Бул тууралуу CNN жазып чыкты. Орусияда жеңиш күнү деп аталган 9 май 1945-жылы орусиялыктардын фашисттерди жеңген күнү белгиленет. Батыш өкүлдөрү Путин бул күндүн символикалык маанисин жана пропагандалык маанисин же Украинадагы аскердик жетишкендикти жарыялоо үчүн согуштук аракеттерди чоң эскалациялоо үчүн колдонот деп көптөн бери ишенишкен. Басылманын айтымында 9 майда Путин Украинага расмий түрдө согуш жарыялаган сценарийдин бирин тактай баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин орус бийлиги бул жаңжал жалаң атайын аскерий операция болгон негизги максаты денацификациялоо деп ырасташууда. Менимче ал өзүнүн атайын операциясын баш тартууга аракет кылат. Нацисттерге каршы ага көбүрөөк кишилер керек, ага көбүрөөк замбиректер керек деген өткөн аптада Британиянын коргоо министри Бен Уэллс ЛБС радиосунда. 9 майда расмий түрдө согуш жарыялоо орус жарандарын дүрбөлөңгө салып, баскынчылыктын пайдасына коомдук пикирди жаратышы мүмкүн. Ал ошондой эле Путинге орус мыйзамдарына ылайык аскерлердин жетишсиздигинен улам Орусия абдан муктаж деп эсептеген. Резервдеги күчтөрдү мобилизациялоого жана аскерге милдеттөөлөрдү чакырууга мүмкүндүк берет. Батыш жана Украин бийликтери 2 айдан ашык убакыт мурун Орусия басып алган. 2 аскердик согушка кеминде 10 000 орус аскери набыт болгондугун айтышкан. Булак Назар Ньюс. 8 май күнү Ош шаарында Борбордук стадиондо саат 16:00 Ансар Групп коммерциалдык эмес керектөө кооперативинин 1 жылдык отчеттук концерти болот. Бул мааракенин урматына келишим ээлеринин арасында мыкты баалуу белектер ойнотулат. Башкы байге катары 1 бөлмөлүү батир, Део Мать сүлгүсүндөгү 20 автоунаа, iPhone 13, Умрага Дубайга, Ысык-Көлгө Өзбекстанга жолдомо жана ошондой эле үй тиричилик буюмдары дагы ойнотулат. Эгерде сиз ушул белектердин ээси болуп калгыңыз келсе, анда Ансар Групп менен келишим түзүңүз. Баарыңыздарды 8 май күнү Ош шаарында стадиондо күтөбүз. Орусияга каршы чыккыла деп Африка өлкөлөрүн Батыш кысымга алууда. Орусиянын Украинадагы аракеттерин айыптоосун Африка өлкөлөрүнө талап кылуу менен Батыш коркутуу, үркүтүүгө жана шантаж ыкмасына өттү. Бул тууралуу Орусиянын Анголадагы элчиси Владимир Таров РИА Новости агенттигине жазып чыкты. Ангола Батыш өлкөлөрүнүн катуу кысымына кабылды. Африка өлкөлөрүн Орусияны айыптоого чакырып жатышат, бирок алар тынчтыктын орношуна салымыбызды кошобуз деген принцип менен жашашат, деди дипломат. Ошондой эле Батыш мамлекеттеринин жүрүм-туруму адеп ахлаксыз деп атады. Алар жөн эле коркутуп, шантаж кылып жатышат. Бул адеп ахлаксыздык. Африка өлкөлөрү эптеп туруштук берип жатышат. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында антирессиялык реализация үчүн добуш берилип жатканда африкалык өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы бейтарап болушту. Башкача айтканда калыс бойдон калышты. Алар реализацияга каршы добуш берүүгө батынган жок, анткени басым өтө катуу болду, деди Таров. 7 апрелде Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Украинадагы атайын операциясына байланыштуу буунун адам укуктары боюнча кеңешиндеги Россия Федерациясынын иштин токтотуу боюнча реализация калыбына келтирүү реализацияга 93 мамлекетке макул, 24 мамлекет каршы, 58 мамлекет калыс деп добуш берген болчу. Британиянын НАТОдон чыгуусу күтүлүүдө. Украинадагы жаңжал аяктагандан кийин Британия НАТОдон чыгарышы керек. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын тең төрагасы Адриан Рамсей айтканын РИА Новости жазды. Британиянын НАТОдон чыгышы биздин узак мөөнөттүү саясатыбыз бойдон калууда, анткени биз тынчтыкты сактоо институттарына көбүрөөк көңүл бурулушун каалайбыз, деди саясатчы. Ошол эле учурда ал Украинадагы окуяларга байланыштуу альянстан тез арада чыгууга чакырбай тургандыгын белгиледи. Ал Британия жаңжалды тез арада токтотууга салым кошуусу керек деп эсептейт жана Британиянын премьер-министри Борис Джонсонду Москва менен Киевдин сүйлөшүү столунда отуруш камсыздоого чакырды. Булак Назар.
Рим папасы Украинадагы согушту жөнгө салуу үчүн Путин менен жолугууга даяр экендигин белгиледи. Рим папасы Франциск Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу үчүн Москвага барууга даяр экендигин билдирди. Диний ишмердин айтымында Орусиянын Украинага аймагындагы атайын операциясы башталгандан 20 күн өткөндөн кийин ал Москвага билдирүү жөнөтүп, Путин менен Украин жаңжалын жөнгө салуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо үчүн Орусиянын борборуна келүүнү каалаган. Путин бул жолугушууну азыр өткөрө албайт жана өткөргүсү келбейт деп корккон, бирок биз азырынча жооп ала элекпиз жана жолугууну талап кыла беребиз, деди Рим папасы. Ошол эле маалда ал Москвага иш сапары менен барар алдында Киевге барууну пландабаганын баса белгиледи. Адегенде мен Путин менен жолугушуум керек деп жыйынтыктады понтифик. Белгилей кетсек, буга чейин Рим папасы Франциск Москванын жана бүткүл Орусиянын патриархы Кириллди Орусиянын Украинадагы атайын операциясын токтотуу үчүн аны менен бирге чыныгы тынчтык орнотуучу болууга чакырган. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Зеленский Херсонду жер бетинен жок кылууну чечти. Украинанын жогорку радасынын мурдагы депутаты Алексей Журавко Владимир Зеленский Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн көзөмөлүнө өткөн Херсонду жер бетинен жок кылууну пландаганын, бирок орус армиясы ага уруксат бербей тургандыгын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Орус аскерлери Украинаны делимитаризациялоо боюнча атайын операция маалында өлкөнүн түштүгүндөгү Херсон облусунун толугу менен жана Запорожье облусундагы Азов бөлүмүн көзөмөлгө алды. Аймактарда аскерий жарандык администрациялар түзүлүп, орусиялык телеканалдар менен радиолор уктуруулар башталып, Крым менен соода алакалары калыбына келүүдө. Украина улутчулдарын күн сайын Николаевден Херсонду жана аймакты аткылашат. Украин фашисттери үчүн Херсон облусу деңиз чочкосу. Зеленский шаарды жер бетине жок кылуу максатында карапайым калкты жок кылуу боюнча кылмыштуу буйруктарды берет. Шаарды коргогон орус аскерлери жана абадан коргонуу системасы болбосо Киев режими өзүнүн жапайы пландарын ишке ашыра алмак, деди учурда Херсондо жүргөн Журавко. Экс-депутат Зеленскийди террорист жана аскердик кылмышкер деп атап, алар сөзсүз жазасын алаарын кошумчалады. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн соккуларын Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Булак Назар Ньюс. Украинанын элчисинин Шольцту кемсинткени немистердин кыжырына тийди. Германиянын Шпигель журналынын окумандары Украинанын элчиси Андрей Мельникти Германиянын канцлери Шольцту таарынган боор оорусу деп атагандан кийин сынга алышты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Көптөгөн комментаторлор алардын пикири боюнча өзүнүн түздөн-түз милдеттерин аткарбастан канцлер Олаф Шольцко негизсиз чабуул жасаган дипломатты өлкөдөн чыгарууну талап кылышты. Интернетте Украинанын элчиси Андрей Мельникти Германиядан чыгарууну талап кылган петиция пайда болду. Демирге авторунун айтымында дипломаттын немистерге айткан сөздөрү акылсыздык жана негизсиз жана анын Украинадагы кырдаалга байланыштуу талаптарынын аткарылышы экономикалык кризистин күчөшүнө алып келет.